Bir çırайсыз kız бар екен, хуник кыз бар екен. Ал бирок махабаты пайгамбарга болгон махабат өтө күчтүү экен да. Анын хадистери, пайгамбарыбыздын сөзү, пайгамбар дегенде эле көздөрүнөн жаш, жүрөгүндө бир жылуу сезимдер пайда болот экен. Ушундай таза жүрөктүү адамдар өтө көп болгон биз байкай калабыз чөйрөбүздөн. Ал кызга жуучулар келет экен, турмушу жетип, бирок чырайы дегенде жүзү өзгөчө чырайсыз экен, бирок жан дүйнөсү дегенде башка дене мүчөлөрү соо экен. Жуучулар келет, кызды көрүү учурунда кызды көрүп жүзүнө карап дароо айнып эртеси күнү келебиз деп келбей коюшат экен. Ошентип бир канча жуучулар келет, ыйлай берип, кыз дагы ата энесине, апасына: "Апаке, эгер мени көрсөтсөңүздөр баары үйлөнбөйт. Бирок амал кылыш бар. Хадистерге амал кылуу бар. Мен дагы ошол аял катары эркектин, күйөөмдүн бир жолу хажытка, багамдатка тургузум келет. Бул өтө жакшы нерсе. Мен үчүн дүйнөдөгү бардык нерседен артык нерсе. Ошондуктан мени көрсөтпөңүздөр. Мен ушул бактылуулук деген нерсени, үй бүлө деген нерсени бир күн болбосо да, 2 күн болсо да көрүп калайын. Суранам" деп апасыга айтып, ошентип тоюн өткөзүшүп, билдирбестен, көрсөтпөстөн. Ошентип той өтүп, баягы күйөө менен аялы эр катын болушту эмнекеден кийин түнү аялдынын өзүнүн жүзүн көрөт экен, баягы корккон абалда, кыжалат болгон абалда жерди тиктеп калат. Ошондо бул дагы пайгамбарыбыз айтканы боюнча сүннөттүн негизинде нике кыйылды. Мени талагымды бербеңиз, мени коюп жибербеңиз. Мен үй бүлө деген бакыттын, дишанын бир көрүп калайын. Сиз менен жок дегенде 3-4 күн, жок дегенде 40 күн жашап көрөйүн. Андан кийин уруксатымды берсеңиз болот, мен кетемин. Бирок ага чейин уруксат бербеңиз мага. Мен дагы аялдык бактылуулугун, аялдык бакытты сезип көрөйүн. Эгер жакпай калам, башка кылам, 40 күндөн кийин айдарыбыз, кетиребиз. Өзүңүз билгениңиз кыласыз, бирок азырынча кетирбеңиз. Бирок 40 күн ичинде ал кандай кызмат кылды? Пайгамбарга болгон махабатын, кайнене кайнатасына болгон махабатын, чөйрөсүнө болгон бүт махабатын көрсөтүп койду. Бардыгы махабаты менен ал келинди жакшы көрүп калышты. Эч качан ажырашпай турган жубай түгөй болуп бактылуу жашашты да. Ошондуктан биз сулуулук, мисалы кээ бир сойку бар. Негизгиси бул жериң таза болсо болду дейт да. Болбосо ал ким? Сойку. А бул жер таза болсо болду деп коет. Ошондуктан урматтуу мекендешим, биз кимбиз? Кандай адамбыз, кандай даражадабыз? Биз бул жер жүзүнө түшкөн адамдар бирөөбүз бийликтеги, бирөөбүз ылдыйкы, бирөөбүз жөнөкөй таксист, бирөөбүз жогорку кеңеште. Айтор айырмасы жок. Биз ар кандай адамдар дагы, ар кандай мансаптуу, ар кандай, бирок Аллах Тааланын алдында кимбиз? Биз адамдар көрүп калат, адамдар билип калбасын, адамдардын алдында күлкү болбойн деп жүзүбүздү краскалайбыз, жүзүбүздү тазалайбыз, ылай тип калган эмеспи деп шубап турабыз, күзгө карап турабыз. Бирок ошол эле учурда жан дүйнөбүз калып кетип атат, урматтуу мекендешим. Жан дүйнөбүз сасып, ирип чирип кетип атат. Жүргөмүчтөр уя салбаган жан дүйнөбүзгө. Ошондуктан жан дүйнөбүздү караш учуру келди. Деп сырт көрүнүш, сырт көрүнүш адамдарды ыраазы кылыш үчүн сырт көрүнүшүбүз керек, бирок Аллах кай жерибизди карайт деген учурда кылган амалыбызга, жүрөгүбүзгө карайт. Ошондуктан адамдар эмне дейт эмес, Аллах эмне дейт деген маселени биринчи орунга коюшубуз керек.